Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ош Берим жаңалыктарын алып баруучусу мен Абай Нурбашевиков. Алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. Катуу жааган кардан улам Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда көчкү түшүп 3 адам каза болду. Эми сырттан келген унаалар Казакстандан текшерүүдөн өтүшөт. Шарк айылынан жоголду делген депутаттар табылды. Эми ипотекалык насыялар бардык жарандарга берилет. Чоң Алайдын Жаштилик айылында 19 февраль күнү кар көчкүдө жабыркап ооруканага түшкөн 10 адамдын экөө салыштырмалуу ооруп алды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басымсыз кызматы алар аймактык бейтапканада экендигин маалымдады. Кырсыкта 2 бала каза тапкан. Болжол менен 25 000 куб метр кар көчкү 2 турак жайды жана 3 сарайды басып калган. 60тан ашуун майда жандык 10 бодо мал өлгөн. Үй каралдына калгандар убактылуу мобилдүү үйлөргө жайгаштырылды. Ушул күнү Кара Суунун Папан айылында да кар көчкүдөн бир аял каза болгон. Адам курмандыктарын алып келген өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жою боюнча премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жумушчу кеңешим өткөрүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматын укту. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө кар көчкү жүрүү коркунучу бар аймактарда 5 багыт боюнча Ош облусунун Чоң Алай, Алай жана Кара Кулжа райондорунда, Жалал Абад облусунун Чаткал районунда, Талас облусунун Өтмөк ашуусунда, Ысык көл облусунун Каракол Эңилчек жол тилкесине жана Нарын облусунун Бишкек Нарын Тору-Карт автожолунда кырсыктын алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өкмөт башчысы аймактарда өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштерин жүргүзүүнү үзгүлтүксүз күйүүчү май менен камсыз кылып турууну жана бул максатта убагында финансылык каражат бөлүүнү тапшырды. Аларда Алмазбек Атамбаев Ош облусунда кар көчкүдөн курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, аларга зарыл жардамдарды көрсөтүүнү өкмөткө тапшырды. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдиргендей, кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү жана набыт болгондордун үй бүлөлөрүнө жабыр тарткандарга жардам берүү боюнча иш-чаралар иштелип чыгууда. Президент Алмазбек Атамбаев президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов менен Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдыда боло турган отурумунда даярдык көрүү маселелерин талкуулады. Жолугушууда аталган кеңештин алдыда боло турган отурумунда улуттук стратегиясын жүзөгө ашыруу жана алдын ала жыйынтыктары жана 2040 жылга чейинки мезгилде өлкөнү өнүктүрүүнүн стратегиясын иштеп чыгуу маселелери талкуулана тургандыгы белгиленди. Президент өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдында боло турган отурумуна кылда даярданууну камсыз этүүнү тапшырды. Европа парламентинин 5 депутаты 3 күндүк сапары менен Бишкекке келишти. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, алар эки тараптык кызматташтыкка арналган парламенттер аралык жыйынга катышты. Андан тышкары Тышкы иштер министрлиги, билим берүү жана илим, саламаттыкты сактоо министрлери жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушат. Сапардын жүрүшүндө Европарламент депутаттары улуттук университетке барып, Европа биримдиги каржылап жаткан Erasmus программасы менен таанышып, студенттер менен пикир алышат. Кыргызстанда Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды коопсуздук сертификаты жок каттоого тыюу салган токтом күчүнө кирди. Бирок ишкерлер токтом чыгаардан мурун өкмөттөн эскертүү берилбегендигине нааразы болушууда. Мундайдан сырттан келген автоунаалардын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Тагдыры ара жолдо калган унаалар тууралуу кененирээк кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Ош шаарындагы Жапалак унаа базарында чет өлкөдөн келген автоунаалардын тагдыры арсар болуп турат. Базарда 12 февраль күнгө чейин кирген унааларга мамлекеттик номерлер берилбей, кардарлар да сатып ала албай турушат. Сертификация болот деген мен билген эмесмин. Базарга да келген эмесмин. Мен биринчи күнү клиентке сатып бергем. Өзү спринтер, дуускат, кош балондуучу. Анан биринчи күнү ГАИге барсак, номерге берилбейт деди. Временный номер алгыла деди. Мен бир клиентке сатканмын да. Бул спринтерлер Казакстан, Россияга чыга турган. Бирөөдөн убактылуу 2 айдан кийин баягы лаборатория курулат деди. А мен 2 айга дейин мен саткан клиенттерим үйүндө турабы? Жаңа Германиядан келген машина болсо. Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө ЭАЭПтин техникалык регламентин ишке киргизүү боюнча кабыл алынган токтом быйыл 12 февралдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык Германия, Япония, Корея жана башка чет өлкөлөрдөн киргизилген автоунаалар биримдиктин лабораториясынын коопсуздук тастыктамасын алган учурда гана каттоого коюлат. Бирок бул токтом сырттан автоунаа ташып бизнес кылган ишкерлерди катуу санаага салды. Ош шаарындагы жеке ишкерлер
өкүлдөрдүн бири Мырзабай Бадалов эң азы дегенде 1 жума мурун унаа базарларда жана ММКлар аркылуу кулактандыруу берилиши керек болчу дейт. Автоунаанын коопсуздугун күбөлөндүрүү үчүн азырынча Казакстандын Алматы шаарынан гана текшерүүдөн өткөрүүгө туура келет. Ал жерде унаанын идентификациялык номерлери менен документтерин салыштыруу, техникалык кароодон өткөрүү жана экспертизанын жыйынтыгы чыгарылат. Өкмөт алдын ала эскертүү бериш керек эле бизге бир неделе алдын эскертип койсо деле биз макул элек, ошондо оформить этип алат элек. Таможенный союзга бул сурама Жээнбеков 2016 жыл 27 декабрда кол койду деп атат. 27 декабрь 16 жылда кол койгон болсо, ошого чейинки кирген машиналарды эмне үчүн кармап турушунун керектиги бар. Лабораторияны кура берсин, лаборатория курулгандан кийин, анан кийин азыр 2017 жылдын 12 февралынан кирген машиналарга сертификат алып оформление жасай берсин. Бул 14 жылга чейинки кирген машиналарды биз оформить эте албай атабыз. Бирок ишкерлер унаалардын чыгарылган жылына карап каттууга алабы. Алса кайсы жылдан тартып уруксат берилерин экономика министрлиги билбей жатат деп бушайман болушууда. Кыргызстанга сырттан келген автоунааларды убактылуу Алматы шаарынан каттууга алынуусун жогорку кеңештин айрым депутаттары да сынга алышты. Депутат Рада Туманбаеванын ишкерлерди токтомду мажбурлоо жолу менен аткартып жатканына нааразы болду эле, экономика министри жакынкы убакта маселе чечилет деп жооп берди. Азыр бизде сертификат бере турган лаборатория жок болуп атат. Ошон үчүн бардыгы деген Алматыда деп атат. Аны ойлонбой туруп, заранее ушуну чыгарып коюп, элдерди кыйнаган кандай туура деп ойлойсуздарбы? Шарт түзүп берип туруп, анан жасасак болот да бул нерсени. Бүгүн айтып туруп эле, давайте после обеда сделайте это дегенде. 2 айга чейин регистрация убактылуу берилет. 1 айдын ичинде бул маселе чечилет, лаборатория уже коюлат. Бир лаборатория уже 1 айдын ичинде коюлат. Экономика министрлиги Евразиялык биримдиктин лабораториялары курулганга чейин чет өлкөлөрдөн ташылган транспорт каражаттары Кыргызстанда эле убактылуу каттоого коюлуп, убактылуу номерлер берилерин убадалап жатат. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча 2014 жылы Кыргызстанга 107 миңге жакын автоунаа кирсе, 2015 жылы 2282 унаа ташылган. Ал эми 2016 жылы болсо, болгону 200 автоунаа киргизилген. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Жеке менчик мектептерди салыктан бошотуу маселеси каралууда. Учурда бул боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеш депутаттары тарабынан экинчи жолку кароодо колдоо тапты. Эгерде мыйзам иш жүзүнө ашса, кандай жеңилдиктер жаралат? Гүлмарам Рахманбердиева кызыгып көрдү. Самые древние письма, дошедшие до нас, да, они писались на камне. Жеке менчик мектептер өлкөдө жыл санап көбөйүүдө. Ар түрдүү жаңыча окуу методдору менен ачылгандары бир топ. Алсак быйылкы жыл эле Ош шаарында жаңы 6 менчик мектеп ачылган. 2 жылдан бери окуучуларды тарбиялап келген Жемчужинка мектеби азырынча башталгыч класстарга гана билим берет. Учурда мектепте 30 гана окуучу бар. Бирок ар бир окуучуга жекече мамиле менен окутуу жүрөт. Билим алуучулар эрте мененден баштап кечке ушул жайда. Балдардын айына берген акчасы 6 миңди түзөт. Ал 6 миңдин ичинде булар тамактанышат, баягы окуу куралдарына кетет, анча-мунча ремонтторго кетип калышы мүмкүн. Деги эле бизде аябай чыгым көп. Аренда деген маселе бар, билесиздер. Ошону менен жакшы эле болмок эгерде салык маселеси азайтылып, жеңилдетилсе же болбосо жокко чыгарылса. Жеке менчик мектептердин көпчүлүгү эртеден кечке иштегендиктен мындагылар 3 маал тамак менен камсыз болгон. Кошумча аларда чет тилдерди үйрөтүү боюнча сабактар көп каралган. Бирок бүгүнкү күнү жеке мектептердеги окууга ай сайын ата-энелер 5 миң сомдон 40 миң сомго чейин төлөшөт. Ага карабай Ош шаары боюнча жылына эле 5тен ашык менчик билим берүү жайлары ишке киргизилген. Шаар боюнча мурунку жылдарда 6 бар эле, кийин 9 болуп, былтыркы жылы 11 болду эле, быйыл 16 болду. Шаардын жеке менчик мектептери өсүш бар. Окуучулардын саны дагы азыр 3 миңден ашыгыраак, 3200 окуучу окуйт. Бул мектептерге негизинен тандоо жүргүзүлөт, ошол аркылуу алынат мектептерге.
Шаардагы калктын көбөйүүсүнөн улам окуучулардын саны да 2 эсеге чейин өскөн. 2009 жылдагы маалымат боюнча 1 жылда 4000 окуучу 1 класстын астанасына аттаса, 2016 жылы алардын саны 8000ге жеткен. Буга байланыштуу жалпы окуучулардын саны 65 миңге жетип кетүүдө. Андыктан 1 класста орточо эсеп менен 40 бала окууга аргасыз. Жогорку кеңеш депутаттары тарабынан көтөрүлүп жаткан мыйзам долбоору эң биринчи ушул көйгөйдү жөнгө салаары каралууда. Каралып жаткан мыйзам долбооруна ылайык жеке менчик мектептер салыктын 3 түрүнөн бошотулат. Налог с продаж бүгүнкү күнү эгерде перечисление наличка эмес, эгерде мындай банк аркылуу эсеп кылса түзүлсө, азыркы мыйзам боюнча налоговый кодекс боюнча бошотулат ансыз деле. Экинчи бул өкмөт тарабынан ушул жергиликтүү салыкка кирет дегенде, жер салыгы. Андан дагы биз макул болдук өкмөт менен. Ошондо бүгүнкү күнү НДС, анан кийин налог на прибыль ушул эки түр салыгынан бүгүнкү күнү бошотулат. Демилгечи депутаттар маалымдаганда жеке менчик билим берүү жайларын салыктан бошотуу өкмөт казынасына чоң чыгаша келтирбейт. Жылына 3 миллион сомго чейин гана чыгаш алып келүүсүн эл өкүлдөрү эсептеп чыгышкан. Алардын пикиринде өлкөдө билимдүү жаштарды тарбиялоо үчүн мындай инвестиция жасоо бүгүнкү күндүн талабы. Эми албетте биз ушунча демилгеленип мамлекет мындайча айтканда навстречу барып аткандан кийин биз ойлойбуз ушул жеке менчик мектептердин ээлери дагы болочокто ушул мектепти жеке менчик мектептерди кура турган биздин колунда бар ишкерлер дагы ушул мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктерди дагы эске алып ушул болгон окууга болгон салык төлөмдөрдү дагы азайтат деп ишенебиз. Азырынча аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин экономика жана каржы комитетинин экинчи кароосунда жактырылды. Эми 3-чү жолку кароодо маселе жактырылса, жаңы мыйзам долбоору президентке жиберилет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Шарк айылдык кеңешинин жоголду делген депутаттары табылды. Эми айылдык кеңешке 3-чү рет айыл өкмөттү шайлоого мүмкүнчүлүк берилди. Анткени айылдыктар жергиликтүү кеңешти таратуу талабы менен чыгышты. Алардын билдирүүсүндө депутаттар 3-чү ретте айыл өкмөттү шайлай алышпайт. Азыркы учурда да шайлоо тууралуу эл өкүлдөрүндө бирдиктүү пикир жок. Айылдагы учурдагы саясий абал тууралуу кененирээк кесиптешим айтып берет. Бул жолу Шарк айылдык кеңешинин жоголду дээлген депутаттары маалымат жыйынын беришмек. Бирок аны айыл өкмөт тургундары үзгүлтүккө учуратты. Депутаттардан мурда чогулган 20дан ашуун тургундар айылдык кеңешти таратуу талабын айтышты. Шарк айылын шайлабастан депутаттар 2 жолу айыл өкмөттү шайлай алышпады. Эми башка жакта эс алып келип 3-чү жолу шайлоого катышат экен. Биз ага жол бербейбиз. Мындай депутаттардын кереги жок. Айылдык кеңешти таратыш керек. Таркалыш керек. Ал эми айылдык кеңештин төрагасы Бахаристон санаториясына эс алып келгендерин түшүндүрүп берди. Төрага баш болгон 11 депутат шайлоодон мурда эс алууга барганын, ал эми айыл өкмөттү шайлоо учурунда өлкө аймагында болушканын тастыктады. Шайлоону үзгүлтүккө учуратуу себебин татыктуу талапкердин жоктугу менен түшүндүрдү. Biz 4-дан 14-ге Бахаристан дем алганбыз. Сессия 16-сында. Мен өзүм шакши депутаттыгымга депутаттар жакпагандан келбедим. Себеби өкмөт эл суранган өкмөт бул жерде жок болчу, ошон үчүн мен өзүм келбедим. Ал эми жаңы айыл өкмөтүн шайлоого кызыктар болгон депутаттар мындай саясий оюндар мурдагы айыл өкмөттүн гана жеке кызыкчылыгы деп сыпатташууда. Анткени ишеним көрсөтүлбөгөн айыл өкмөт айылдык кеңешти таратып, жаңы депутаттар менен кайра шайлана алат. Буга чейин жергиликтүү кеңешти таратуу максатында депутаттарга жер тилке жана белгилүү суммадагы акчада сунушталганын айтышууда. 15 февраль күнү лично мага келген. Вот Арслан Жолдошевтер, улуу урматтуу биздин мурдагы неме айыл өкмөттүн жетекчиси келген. 3 жолу келди мага. Мен өткөндө айтып кеттим булунда. Биринчи эртемне келгенде 4 тилке, анан $1000 акча деген. Жок, кечирип койду, мен жөнөтүрдүм. Абетте дагы келди. Анан саат 5-терде 15 февраль күнү эртең шайлоо деген күнү дагы $5000, анан 4 чек деген. Бул жөн эле бир ошо Арслан Жолдошев өзүнүн кызыкчылыгы болуп атат. Азыр билдиңер да, ошо немелери өзүнө тууган жакын адамдар барып пресс конференция берип атат. Али Абсалам дегени өзүнүн али өкүл атасы бир баласы болот экен. Шарк айылдык кеңеши 28 февралда 3-чү рет айыл өкмөттү шайлоого чогулушат. Бул жолу өкмөттүк орунга 7 талапкер аткалышат. Бирок жергиликтүү кеңеште дале болсо бирдиктүү пикир
пикири жок. 11 депутат шайлоого барбай тургандыктарын айтышса, калган 20-сы үчүнчү мүмкүнчүлүктү пайдалануу керек дешет. Үчүнчү шайлоого дагы эле ошол прогноз, бул 11 кебейт деген прогноз болуп атат. Мисалы үчүн азыр үчүнчү шайлоо иретте да үчүнчү немеде болбой турган болсо, бюджетке азыр 3.800.000 зыян келтирет да. Бул кимге пайда, кимге зыян? Мисалы мурдагы айыл өкмөткө зыян эмес да. Эми бул пайда да, кайра келсе өзү отурса пайда да. Жалпысынан айылдык кеңеште 31 депутат бар. Шарк айыл өкмөтүндө 40 000 калк жашап, айыл өкмөт бюджети 45 миллионго жакын. Өлкө аймагында 4 айыл өкмөткө 3-чү ирет шайлоого уруксаат берилди. Алардын шайлоо күнү жакынкы күндөрү аныкталаары кабарланууда. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Өткөн жылдын декабрь айында козголгон Озгур айылындагы жер маселеси бүгүнкү күнгө дейре чечилбей келет. 20 жылдан бери менчик катары пайдаланып тиричилигин өткөрүп келген озгурлуктар жерлерин кандай тартипте башка бирөөгө жеке менчикке өтүп кеткендиктерине али да түшүнө албай ура. Бирок экинчи тараптын да жерге болгон документтери бар. Жердин чыныгы ээси ким? Эмне үчүн бир тиликке эки тарапка менчикке берилип кеткен? Кесиптешим Сымбат Абдакимова жооп издеп көрдү. Озгур айылынын тургундары бүгүн нааразы болуп маалымат жыйынга топтолушту. Алар талаштагы ачы тилкесинин анык ээси озгурлуктар экендигин айтып чыгышты. Ачы тилкесиндеги 146 гектар жер талашка түшкөнүнө 2 айга чукулдап калды. Аталган аймак менчикке өтүп кеткендигинен кабары жок айыл эли күздүк эгиндерин эгип коюшканын билдиришет. Айтымдарында талаштагы жер 1993 жылы Ош мамлекеттик администрациясынын токтомунун негизинде Озгур элине кайракы жана чөп жабынды жер катары берилген. Бирок нааразы болгондор 2016 жылы 146 гектар жер кандайдыр бир жол менен Назаралиев Сатымкул аттуу жаранга жана Түштүк суу курулуш ишканасынын менчигине өтүп кызыл китеп берилгенин билишкен. Азыр жерди Назаралиев Сатымкул деген кишинин атына 126 гектарга. Ал киши ким болгон экен? Ал киши мурун Союз убагында Трест Оштрой деген ишканасынын жетекчиси болуп турган. Ал ишкана 2009 жылы ликвидация болгон. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө жок ал ишкана. Бир ишкана ликвидация болгондон кийин анын жерлери мамлекетке өтөт, негизи карап көргөндө. Аны жеке менчик катары. Бирок ал жеке менчик катары уже госакт алып алган. Озгурлуктар буга чейин да дал ушундай эле нааразычылык билдирип чыгышкан. Маалымат таркагандан соң Түштүк суу курулуш ишканасынын өкүлү Нурмухаммед Ибраимов биздин каналга кайрылып талашка түшкөн жерди 1983 жылы Ош облустук аткаруу комитети Ош курулуш жана Түштүк суу курулуш ишканасына чечим чыгарып бергенин айткан. Бирок экинчи тарап бул чечимге макул келбегендиктен 2000 жылдан бери сот иштери жүрүүдө. Бул жер 1983 жылы Кара Суу райисполкомунун чечими, Ош облус полкомунун чечими, жада калса 83 жылы 13 августтагы Совет министров Киргизской ССРдин чечими менен бекитилип 400 гектар жер Трес Ошстройго жана Трес Южостройго бөлүнүп берилген. Гос акт бар. Мамлекеттик каттоо актысы бизде бар. 90 жылдардан кийин Трестер акционерлер болуп баштагандан кийин Трес Ошстройдо акционерный общество болуп калган. Трес Южостройдагы акционерный общество болуп калган. Ошол маалда бүт менчиктер бириштирген. Акцияланып, акцияга бөлүнгөн. Бул жеке менчик. Мындай айтканда, туурабы? 1993 жылы Жапалак айыл өкмөтүнүн жер адиси болуп Сатыбалды Гапаров иштеп турган. Анын берген маалыматында 1996 жылдагы жер реформасынын негизинде Озгур элине жер жетпей калган. Ошондуктан жогоруда аталган ишканалардын 146 гектар жери иштетилбей тургандыктан Озгур элине берүүгө токтом чыккан. Токтомго ошол мезгилдеги Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы Абдыганы Эркебаев кол койгон. Бирок андан кийин кагаз иштери толук бүткөрүлбөй калган дейт Сатыбалды Гапаров. Менен озгурлуктарга Ош шаардык мамлекеттик каттоодон 2016 жылдын 30 майында жаңы үлгүдөгү жерге болгон китепче берилген. Бирок экинчи тарап болгон ишканалардын да жерге болгон токтому бар. 40 гектар баягыда курулушка, үй салууга, курулушка ажыратылсын деген. Мен бу жерде бир нерсени айткым келет. Эгерде курулушка ажыратылган болсо, жер отводимый земель участка деген болсо, бизде мындай эки этап жер бар да. Биринчиден акт выбор деп коебуз. Жер тандоо. Ошо жерди тандап, ошо жерге курулуш болобу, болбойбу деген максатта акт выбор жүргүзүлөт. Ал деген жер тандоо. Анга чындыгында магы Южострой, Ошстройго токтом бар экен. Экинчиден разрешение проектирования деп коет. Курулуш үчүн рухсат берип атат. Ген план түзүш үчүн. Ал бир жагы туура. Токтом дагы бар. Ал дагы мыйзамдуу. Бирок
бұл жерде. Аларды дағы кемчилиги 3-чü этап болуш керек эле. 3-чü этапта ушул жер актив болгондон кийин, разрешение проекттерин болгондон кийин, отвести земельный участка такой деген тағы токтом чыгыш керек. Алардын алып токтом жок экен. Онда ошондуктан мен айтып бул кемчилиги бар. Ошондо жер кимдики? Буга чейин жер талаш боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп, 2 жолу маселени карашкан. Анын натыйжасында бул жердин Ош шаарына эч кандай тиешеси жок экендиги аныкталып, Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караштуу экендиги маалым болгон. Назаралиев Саттымкул деген өтүп калган, алда мыйзамсыз. Себеби бүгүн ишкана жоюлуп эле, бүгүн эле соттун чечими менен өткүзгөнгө мүмкүн эмес да. Ал өзүнүн ишкана жоюлгандан кийин доведение земельного кодекса деп коет, баягы жер кодексин ишке киргизгенге чейин кабыл алынган мыйзам бар. Ошо мыйзамда көрсөтүлгөн 5-пунктунда. Эгер ишкана жоюлуп кете турган болсо, биринчи очередте жер ошол кимики болсо, ошого өткүзүш керек да. Мындайча айтканда Шарк айыл өкмөтүнө өтүш керек болчу. Шарк айыл өкмөтүнөн анан кийин баягы мен айткан процесстер менен шаарга өтүп туруп, шаардан элге өтүш керек болчу да. А бул жерде баягы Саттымкул деген киши ошол баягы жоюлду деген чечимменди алгандагы ошону эле күнү кайрадан сотко барып туруп, соттон чечим чыгарып алган. Жер кодексинин 21 беренесине ылайык жогорку кеңештин чечими менен гана административдик чек аралары алмаштырылат. Ушул сыяктуу иш-аракеттер аткарылбай калгандыгын жергиликтүү бийлик өкүлү белгилейт. Ал тастыктагандай жер мыйзамсыз Жапалак айылдык аймагына карагандыктан эки тараптын документи тең мыйзамсыз. Учурда иш сотто каралууда. Чечимди сот гана чыгара алат. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Мамлекеттик ипотекалык компанияда мындан ары бардык жарандар насыя алса болот. Март айында финансы министрлиги Германия өнүктүрүү фонду менен 11 миллион евролук макулдашууга кол коет. Ал каражаттын 10,5 миллиону ипотекалык насыяга багытталат. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрагасы Бактыбек Шамкеев билдирди. Насыя Германия өнүктүрүү фондунан каражат алынган соң берилери айтылды. Насыя берүүдө негизги көңүл аймактардын тургундарына бөлүнөт. Учурда насыя бюджеттик мекемелерде иштегендерге гана берилип жатат. 2015 жылдан бери жарандар жалпысынан 991 миллион сом насыя алды. Мекен коргоочулардын майрамына карата 23 февраль Кыргызстанда дем алыш күнү деп жарыяланды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мындай чечим Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык кабыл алынгандыгын маалымдады. 23 февраль Совет бийлигинин тушунда Кызыл армиянын уюшулган күнү катары майрамдалган. Кыргызстан эгемендик алган жылдардын башында бул күн майрамдардын катарынан чыгарылган. 2003 жылдан тарта кайрадан жылнамада кызыл менен белгиленип, мекендик коргоочулардын күнү деп жарыяланганы менен айрым учурларда бул дата кадимки жумуш күнү катарында өтүп келген. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн эл аралык турнирде 2-нчи орунду алды. Мелдештин расмий сайтындагы кабарга ылайык Тыныбекова 58 кг салмакта финалда орисалык Валерия Каблова менен беттешмек. Бирок алган жаратынан улам беттешке чыгуудан баш тарткан. Клипан шаарында 17, 18, 19 февраль күндөрү өткөн турнирде кыздар 48, 53, 55, 58, 60, 63 жана 69, 75 кг салмакта күч сынашышты. Айсулуудан тышкары Кыргызстандан барган Айпере Медет кызы 75 кг салмакта 5-нчи, Мерин Жуманазарова 63 килограммдар арасында 7-нчи, Нурайда Анаркулова 56 килограмм салмакта 9-нчу, Айсалкын Кожомкул кызы 48 килограммда 14-нчү, Назира Марсбек кызы 53 килограмм салмактагылар арасында 16-нчы орунду ээлешти. Сиздер Ош Бирим жаңалыктарын көрдүңүздөр. Ал эми кезекте ММК демнегеп жана барай улантат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта калыңыздар.